Боулинг көптөгөн өлкөлөрдө көңүл ачып эс алууга арналган оюн зоок катары саналат. А бирок бул спорттун түрү боюнча дүйнөлүк деңгээлде мелдештер да өткөрүлүп келет. Бир гана ырахат тартуулап тим болбостон оюн кан айланууну жакшыртып, иммунитетти көтөрүп, ден соолукка оң таасирин тийгизет. Кыргызстанда акыркы 3 жылда кызыккандар абдан эле көп. Бул боулинг аябай өнүгүп келатат акыркы убактарда. Бизде кардарлар кичинекей балдардан чоң кишилерге чейин ойношот, 60 жашка чейинки байкелер келип ойношот. Сурасам, ден соолукка жакшы дейт. Эми бир ойногон киши кайра ойногусу келе берет. Бул аябай кызыктуу ойын. Адамды өзүнө тартат. Мындай очко санап, биякта математический немелер бар, сана ойнош керек. Ошол үчүн кызыгып ойногондор кайра келе берет бизге. Боулингдин мекени катары АКШ эсептелет. Ошондуктан бул өлкөнүн жарандары оюнду мыкты ойнооруна шек жок. Кайл Америкадан Кыргызстанга биринчи жолу келиптир. Ал шаар менен таанышууну эң алгач боулинг ойноодон баштадым дейт. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Бул жердеги боулинг биздин боулингден айырмаланбайт экен. Бул спорттун түрү менен машыгуудан мен рахат алам. Менин хоббим десем болот. Я из Америки, США. Боулинг шарларынын салмагы 2 килограммдан 7 килограммга чейин болот. Ал эми оюндагы кеглдерди тизген аппарат пин-споттер деп аталат. Эс алууну мыкты деңгээлде өткөрүүнү каалаган инсандар дал ушул спорттун түрүн тандаса жаңылышпас. Жазгүл Маналиев, Алтынбек Сакиев, Таң маанай берүүсү.